Ош шаардык клиникалык бириккен оорукананын бүткүл жамаатына, дарыгерлерге, мээрбан эжелерге, кенже мээрбан эжелерге, администрациясына, ошондой эле республикадагы бүт консультативдик группага терең ыраазычылыгымды билгиземин. Бул коронавирустан айыккан мед кызматкердин кесиптештерине ыраазычылык билдирип жаткан видеосун республикалык штаб жарыялады. Балдардын жугуштуу оорулары боюнча дарыгер ооруканага түшкөндө эле оор абалда реанимацияга жаткырылган. Ал кесиптештеринин көмөгү менен илдетти жеңип чыкты. Дарыгерлер көбүрөөк переживать этишти. Сиздерге чоң рахмат. Өзүңүздөр да ушул жерден жакшынакай болуп чыгып кетиңиздер. Оорубаңыздар. Себеби биздин эң эме бул эң биринчи ден соолук. Ошон үчүн баардыгыңыздар ден соолугуңузда болуп, бала чакаңыздар менен тынч болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге. Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдө 140 дарыгер коронавируска чалдыкса, алардын 10дон ашыгы айыгып чыкты. Ал эми Ош облусунда 147, Ош шаарында 87 жарандан тажи вирусу аныкталган. Буга чейин Ноокат райондук аймактык ооруканасынын башчысы кичи ажылыктан келген жана алар менен алакада болгон коронавирус жуктурган жарандар айыгып, ооруканадан чыгарылганын билдирген. İkinci izolator terapiyat bölümünde 14 günlük koronavirüse karşı Ноокат районунун ооруканасында 14 күн коронавируска каршы дарыландык. Биз ооруканадан чыгып жаткандар президент, өкмөт жана дарыгерлерибизге ыраазычылык айтабыз. Алар ушул 14 күн аралыгында жакшы кызмат көрсөттү, тамак аш берип жатышты. Дарыгерлер ооруканадан чыгарылган ар бир жаранга мындан кийин өзүн кантип алып жүрүүсү тууралуу кенен маалымат берип, кеп кеңештерин айтып жатышат. Ар бир бул чыккан жарандардын бардыгына эскертме паракчасын берип, ага кол койдуруп, унан кийин да өзүнүн ден соолугун жана бирөөдүн ден соолугуна зыян келтирбөө жөнүндө ал жерде өтө катуу жазылган. Ошондуктан ар бир ушул жерде жатып кеткен жаран өзүнүн милдеттерин жана укуктарын каралды. Бул Калада дезинфекция иштери да тынымсыз жүргүзүлүүдө. Жумуштарды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жергиликтүү бийлик менен биргеликте алып барышууда. Бул үчүн 4 өчүрүүчү унаа жана 20дан ашуун жөө жүрүүчү адистер тартылган. Ачак чыккан жерлерге өзүбүздүн бир эле часыбыз, бул министрдин тапшырмасы менен бир эле часыбыз чыгып атат. Алар бүгүнкү күндө карантинде, только ачак чыккан жерлерди барып эле дезинфекция кылат. Калган частарыбыз Ош шаарынын ичиндеги көп кабаттуу үйлөрдү, подъездерди, балдар ойночу жерлерди, ар кандай аптекаларды, банктарды, азык-түлүк саткан магазиндерди калган частар дезинфекция кылып атат. Аймакта азык-түлүккө муктаж үй-бүлөлөргө мамлекет жана жергиликтүү бийлик тарабынан жардамдар берилүүдө. Ошондой эле медицина жана тартип сакчылары үчүн атайын транспорттор кызмат көрсөтүп жатат. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.